6 айында комага жатып калган 2,5 жашар Абдулла чарчап калды. Ассаламу алейкум, урматтуу Арстан ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып, бизге кошулуп коюңуздар. Буга чейин Супер КЖ порталына 3 баланын энеси Асылгүл Сүйүнбай кызы кайрылган. Ал экинчи уулу мындан 2,5 жыл мурун 6 саны аман көз жарганын, 5 айлык кезинде алып кетип баштаганын байкап ооруканага алып барганын жана дарыгерлер бала көтөрө албаган антибиотиктерди сайганын. Ал антибиотиктер өпкөсүн иштен чыгарып, Абдулланы комага түшүргөнүн айтып сыздаган. Баласын ооруканадан 1 апта ичинде чарчап калышы мүмкүн, даярдана бергиле деп чыгарып койгондон кийин башынан кыйын күндөрдү өткөргөн. Наристеги атайын дем алдыруучу аппараттарды, дары-дармектерди жада калса тамагына чейин акча көп талап кылгандыктан атайын репортаж даярдаганбыз. 2021 жылдын 25 май күнү Абдулла чарчап калды. Апасы менен байланышканыбызда ал буларга токтолду. Баламды жоготконубузга дагы деле ишине албайм. Мен Абдул үчүн баарына даяр элем. Жардам бере албаганыбыз үчүн кечирим сурайм. Учурда Жалал Абадка ата-энемдикине келдим. Балам жок, кыйналып кеттим. Анын кошумча тамактарын, кийим буюмдарын муктаж болгондорго тараттым. Дарыгерлердин бул кылганын эч качан унутпайм. Эгер өзүмө келип жакшы болуп кетсем, Бишкекке барып номер 3 балдар поликлиникасына кайрылам. Арыздарымды жазам. Дарыгерлердин айынан дагы көптөгөн балдар жабыркашын каалабайм, деди Абдулланын апасы Асылгүл Сүйүнбай кызы. Асылгүл Сүйүнбай кызынын аза кайгысын тең бөлүшүп, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.